Assalamu алейкум. Грыжа тууралуу экөө сөз айта кетейин. Чындыгында организмде эч кандай боштукка орун жок жана боштуктун өзү жок. Бардык жерде кандайдыр бир орган өз кызматын аткарып аткан болот. Кээде кандайдыр бир ички же сырткы таасирлерден улам бир аз боштук пайда боло калат дагы. Миллиметрчелик, балким эң ашып кеткенде сантиметрге жетет. Ошол жерге эт десек болот, эми мындайча айтканда, жөнөкөйлөштүрүп айтканда ошол түшө калат дагы боштукка, кайра артка кайтпай калат. Жөнөкөй тил менен айтканда ушул грыжа болуп эсептелет. Жана ал бизди дайыма эмес, бирок маал менен азаптап, оорутуп турат. Андан кутулуунун ар кандай аргаларын кылып келебиз. Ошолордун арасында ким баштаган, ким айткан билбейм, турникке тартынып бул ооруну жеңсе болот деп айтышат. Чындыгында ачыгын айтканда турниктен эч кандай пайда жок. Аны менен алектенбей эле коюңуз, эгер сизде грыжа бар болсо. Анткени биз тартынган учурда омурткабызга эмес, колдорубуздун гана булчуңдарына эң эле күч келсе, лопатка аркадагы ошол лопаткаларыбызга жана кабыргаларга күч келиши мүмкүн, бирок омурткалар эч кандай таасирлерге дээрлик дуушар болбойт. Бир аз гана баягы белдеги омуртка кичине өзгөрүүгө дуушар болушу мүмкүн, бирок ал дагы грыжаны өзгөртө турган жалык, кичирейтип бере канчалык же жок кылып койчу таасири жок. Ошондуктан турник бул максатта эмес. Анын ордуна аркага өзүңүздү ийсеңиз болот. Башыңызды аркага кылып, колуңузду аркага кылып, аркага эңкейесиз. Ушул нерсени кылып туруу балким жардам тиет. Же болбосо түз жерге бирдей өлчөмдөгү окшош, мисалы алмаларды элестетиң, ошондой шариктерди коесуз дагы, ошонун үстүндө эки жакка сүрүлөсүз аркаңыз менен. Же болбосо баллондорду деп айтсак болот. Ушул окшош баллондорду таап туруп, кичинекей тизесиз дагы омурткаңыздын тушуна. Өйдөгө ылдыйга болуп кыймылдасаңыз, ушул сизге аз да болсо жардам бериши мүмкүн грыжа